Кутман таң. Угулуп көрүнүп жатсам плюс басып коюңуздар. Дильфуза Актобаева, Элиза Бурнанакова, Бурул Белекова, Анна Реже кандайсыз? Эльнура Айка Париза Диана Гулиза Жеңиш Гулжан Сабира Оксана Гулзада Нургыз Роза Кенжебек Нуржан Азирек сонун жакшы эс алып турдуңуздарбы? Маанайлар кандай? Менде маанай мынандай. Бул ырдыкканда Тони Роббинсти эстейм. Аябай көп коет ушул тректи Тони Роббинсте обнимайтесь, прыгайте деп ошон кыйкыртып бийлетип ошонто берет да, анан ошол мезгилде ушул музыканы көп коюп коет да, прям сиңип калган. Азыр буну уксам мен Тони Роббинсти эстейм да. О, Майраш, куттуктайм. Рахмат турганыңызга. Баарыңыздарга чоң рахмат. Өзүмө ишенбей атам дейт Майра. Болобу экен, турса эртемеден, сонун эртемен турган. Сонун. Кошулуп атышат, ойгонобуз. Билейбиз. Сууңарды иштиңерби? Жанагы физиотерапия Тони Роббинстен алганбыз. Пиковый абалга алып келет дейт. Сразу моментально ошол 1-2 минуттун ичинде пиковый абалга түшөсүз. Баягы мен айттым го. Биздин абал же пиковый же төмөн болот. Пиковый деген бул кан кайнап турган мезгилде абал бийик болот. Анан же болбосо кан жылбай ордунда застой крови болуп турганда биздин абал төмөн болот, энергия. Анан бизге решениялар, микрорешениялар биздин тагдырыбызды калыптандырат. Решениялар кандай болуш керек? Бийик болуш керек. Бийик болуш үчүн биздин энергиябыз бийик болуп туруш керек. Ошондо пиковый абалга кирип турган отурсаңыздар, ошондо сабак жакшы кирет. Ошондуктан сөзсүз жанагы физиотерапияны жасаңыздар. Всё. 3 минут болуп кетти. Уже элдин баары кирди окшойт. Баарыңыздарга дагы бир жолу кутман таң. Баарыңыздарды ушул таң менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул жерде түз эфирден көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Жана Кудайга миң кала шүгүр, ыраазымын. Мен дагы барам буюрса дейт. Тони Роббинстин видеолорун ким көрүп чыкты? Кечээ мен задание бергем сиздерге. Тонинин видеолорун көргүлө депчи. Ар бир видеосу аябай укмуш. Мен Тониге баргы чакты, мен аябай көп видеосун көргөм. И мендеги хочу дагы өскөн да. Мощный видеолор, мощный чынбы? Аны элестеткилесиздер. YouTube'да эле көрүп канча энергия алып, канча күч алып атасыңар. Анан живой бул башка да. Бул живой бул вообще башка. Сүйүп калдым дейт. Супер. Кечээ мен кайерine келдим эле? Кечээ мен Тони Роббинске уже Сингапурга киргенбиз, Баанядай баанды ысык экен. Түнү кирдик биз. Түнкү саат 1-лерде кирип бардык. 12-1-лерде кирип бардык. Анан эшикке чыксак, аэропорттон эшикке чыксак, пальмалар, күн жылуу. Биз февралда баягы суукта кеткенбиз да, тоңуп. Вообще мээм сынып калды ошол мезгилде. Разве так можно было деди да мээм. Түшүнбөй калды да, кыйла түшүнбөй калды. Как деп, жана эле кыш болчу, эми жайга келип калдык. Көрсө жайды дагы кааласа, жайды деле сатып алып койсок болот экен да. Анан эми түнү көрүнгөн эле жок жолдордон. Анан барып жатканбыз отелибизге, эртемеден туруп, саат 6-да турдук, регистрация саат 8-де башталат экен эле. Регистрация башталгы чакты биз эртерээк барып калайлы деп эрте туруп бардык. Барсак 12 000 адам жанагы регистрация болобуз деп турат. Саат 12-ге түшкөнгө чейин араң бүттү регистрациясын.
бирок ошо жолго кетип атып эртең менен көрдүк да Сингапур. Көрүп көзүм тойбойт. Жанагы пальмалар, тазалыгы, небоскребтор, жолдор күзгүдөй таза го, күзгүдөй таза. Уртуман жылмайып кетпейли, деп таксиде аңкай эле телефонго эле видео тартабыз. Это было нечто. Мен биринчи саякатым, биринчи жолу андай бир мындай сонун бир мамлекетти көргөн мезгилим. Любой жерде эле сүрөткө түшө бергем. Любой жерде эле любой дарактын жанына, любой эле бир зданияның жанына барып любой жерде сүрөткө түшө бергеним эсимде. Прям көзүм тойбой, неужели я здесь деп ишене албайм өзүмөчү. Неужели я здесь? Неужели деп өзүм кайра ишене албай беттерим ургулап коем го. Беттерим ургулап коем. Неужели я здесь деп. Аябай таң калгам, өзүм келип алдым деп өзүмө таң калып, кайра сурайм го, неужели бул чынбы депчи. Чындыгында жанагы биринчи күнү мен барбайм деп ойлогомго, эсиңердеби? Биринчи күнү барбайм деп ойлогом. Ошондо эгер мен ошондо жолбосом Асель Сыдыкова, ладно, барбасаңыз барбай эле коюңуз деп акчамы кайтарып алып, дискти берип койгондо мен барбайт элем да. Мен биринчи эле күнү сдаваться этип койгом, мен барбайм деп. Бирок Асель Сыдыкова не дала сдаваться да. Эмне үчүн бизге наставниктер керек, эмне үчүн бизге тренерлер керек, бизнес тренерлер керек, эмне үчүн сырттан бир күч керек да бизгечи. Бизди өзүбүздүн күчүбүз аябай чоң экенин биз билбейбиз да. Ошо күчүбүз чоң экенин билдирип турган, эстетип турган, сен мындан да күчтүүсүң, сенин максаттарың чоң болуш керек деп үйрөтүп турган бир бизнес тренер, бир наставник керек да бизге извне, бизден сырткары. Анан ошо мен Асель Сыдыкова, Дарья Батырханова, Мирлан Батырханова, Миркаял Кожоева, Тони Роббинс, ушул өтө көп наставник кылып алсаңар болот өзүңөргөчү. Алар бизди жашоодо сынбаганга, максатка карай сынбастан, аркага кайтпастан барууга жардам берет. Ошо Асель Сыдыкова болбогондо мен калдым эле да, барбайт элем Тони Роббинске, может директор ачпайт элем, кийин сынып калдым эле жолдо. Анан обычно баягы мурдунку страшно жашоомдо жашай берет болчумун. Бирок Асель Сыдыкова менин сынып калышыма жол койгон жок да. Ты даже не постаралась деген бир эки сөзү мага катуу таасир этти. Сен даже өзүңө шанс бербедиң го. Сен даже аракет кылбай туруп кантип сдаваться? Ты так, почему так быстро сдаешься деп. Ты сильно хочешь деп сураганан. Да, хочу десем. Если ты сильно хочешь, барасың, ошондой. Если ты сильно хочешь, ты поедешь, деп атпайбы? А если ты сдаешься, значит, ты не сильно-то и хочешь деп. Ошенткен анан өзүмө суроо берип, я сильно хочу в Сингапур, я сильно хочу на Тони деп суроо берип, өзүм анан ошо хочуң чоңойт дегенде келип туруп видеолорду көрүп баштап атпаймынбы? Сингапурдун полностью видеолорун көргөм. Какой город Сингапурду жөнүндө изилдей баштадым. Кто вообще Сингапур каерде экенин деле билбейт элем. Сингапур деп мукчу элем. Анан мен Сингапурду изилдеп чыктым. Бул дүйнө жүзү боюнча 2016-жылы эң бай мамлекеттердин катарына кирип, эң бай мамлекеттердин топ десяткаларга кирген экен, 3-чү местого элестетсеңер, топ десятка. Самые богатые страны мира. ВВПсын бөлгөндө $16,000 түшөт экен ар бир жаранына. А биздин ВВПны бөлгөндө ар бир жаранга минус $500. Ар бир жаран бизде Кыргызстанда $500 карыз. Сингапурда ушунчалык бай мамлекет. Булар порттордон түшөт акчасы, туризмден түшөт, нефтиден түшкөн. Нефти түгөнгөндөн кийин туризм менен кармап калышкан, анан порттордон түшөт. Эми азыр основном туризм и порт. Там туризм аябай өнүккөн. Анан ошолорду изилдеп чыктым полностью. Сингапурда 4 деген сан жок да. Мисалы лифтте кетип атсаң 3төн баштап 5 болуп кетет, ушундай. 4 деген багындай дьявольский сан деп өздөрүн бир кызыктуу нерсеге ишенишет. Мисалы феншуй боюнча жашашат. Дубалдарда кыры жок да, багындай алыстан кырлуу болуп көрүнүш, бирок жанына барып карасаң мындай гранулированный. Город построен на основе феншуя. Анан адамдары вообще акырын кыймылдашат. Всё так равномерно. Жолдун ортосуна туруп алсаң деле вообще сигнал бербейт да. Вообще сигнал бербейт. Пока сен өзүң мынтип карап кетип калмайын сайын күтүп тура берет. Адамдар өтө сабырдуу. Бирөөнү түртүп өтүп кетсең, ой, кечирип коюңуз деп кайра өзүңөн кечирим сурайт. Культура. Анан мен айтып берем да, эгер жашарыңар келсе, 10 жыл, 20 жылга жашарыңар келсе, саякатка чыгып калат эмнеси дегенде, бизди азыр таң калтырыш аябай кыйын да. Адам баласын таң калтырыш кыйын. Бизге азыр телефонду көрсөтсөң таң калбайсың, там iPhone 11 көрсөтсөң таң калбайсың, бирөө ажыга барып келиптир десең деле таң калбайсың. Үйүндө төрөп коюптур десең да ажырашып кетиптир десе деле таң калбайт адамдар. Эч кандай эч нерсеге таң калбай калдык да, бизди таң калтырыш аябай кыйын. Биздин кичинекей мезгилибизде таң калтырыш оңой болчу. Пульту бар телевизорду көрсөтүп койсоң канча таң калчубуз биз. Кийин
полифония деген телефондор чыкканда канча таң калганбыз, видеомагнитофон чыкканда канча таң калганбыз. Бирок азыркы жаштар таң калтырыш кыйын да. Мисалы мен балдарым эч нерсе таң калбайт. Биз деле таң калбай калдык да. Таң калуу деген сезими удивление дает нам не берет? Бизди жашарганга жардам берет. Бизди эмоциональный болгонго жардам берет. Эмоциябызды жашартууга жардам берет. Бир гана саякатта таң калам да азыр менчи. Мен Сингапурда таң калып баштадым, деп оозуму ачып жаш баладай болуп жүргөм. Все новое для меня. Баягы мандариндер өсүп турганда эле мага аябай таң калыштуу болгон. Ар жерде эле 50 метрде эле мандариндер мындай өсүп турат, ар жерде эле мандариндер. Эч ким жебейт, жөн эле өсүп турат да. Аны Кыргызстанда болгону уже жеп кетти эле булар деп ошол нерсе таң калдым. Мандариндер ушинтип өсүп турганына, ошол жерде мандариндер ордунда турганына таң калдым мен. Мындай красивый болуп турган, бирок ошол жерде мен мандаринди алып жеп көрдүм. Үзүп жеп көрдүм да, мындайча айтканда, все равно ошол баягы өзүм кыргыз экенин далилдеш керек да, барып үзүп жеп көргөм. Пальмаларды көрүп, анан кийин морени көрдүм. Өмүрүмдө биринчи жолу деңизди көрдүм ошондо. Синтозадан деңизди көрүп таң калдым. Деңиздин боюнда турган кокостор жерде жатат. Кокосторду кармап, булар жерде жатат. Бизде болсо кокостор кандай кымбат турат да. Өмүрүмдө көрбөгөн фруктыларды көрдүм. Чеснокко окшогон бир фруктулар бар экен. Кызылчага окшош фруктулар, картошкага окшош фрукт. Жесең аябай даамдуу да. Фруктунун түрү, изобилие фруктов. Анан ананас, действительно ананастын даамы кандай экен ошол Сингапурда билдим. Биздики ананастар ананас эмес да. Реально, если ананастын даамын билгиңиздер келсе, ошо Таиланд, Сингапурларга барып ананас жеп көргүлө. Или согун ичип көргүлө. Вот это вот ананас деп түшүнөсүңөр да. Ананасты биз жегенде тилибиз ачышып, там оюлуп кетет го. Ал бышпаган ананас экен да, көрсө баягы бышпаган алманы жей берсең тилиң оюлуп кетчү эле. Бизге бышпаган эле келет экен. Настоящий бышкан ананас сладкий болот экен. Вообще эч кандай кычкылдыгы жок, сладкий, настолько вкусный. Жана согун ичип тойбойм. Кечки ананасовый сок эле и арзан еще. Именно ошол. Бирок ананасовый сокту мен Сингапурдан эмес, Таиландда көп ичип жүрдүм. Таиландда. Анан Сингапурда бирок көп нерселер кымбат экен. Ал жөнүндө айтып бере берсем, азыр вообще эфир бир целый Сингапурга арналып калат. Эми Тониге келсек, Тони чыкты саат 12-де. Тони 12-де чыганын мага эң эсте калган жери ошол бир фраза болду да. Мисалы, бул сабакты сиз целый месяц көрөсүз, бир ай көрөсүз. 20 мен прямой эфир сөз бергем, сизге 20 прямой эфир болот деп. 20 прямой эфир көрөм. Ошол 20 прямой эфирде сиздерде бул сөздүн баарын билем го, мен билем го деп отура беришиңиз мүмкүн. Баягы эле сөздөрдү кайталап атат деп отура беришиңиз мүмкүн. Же болбосо мен уккан эле сөздөр го деп отура беришиңиз мүмкүн. Бирок бир сүйлөм болот. Эмне үчүн Сардал эжем айтып берет. Сөздү баамдап ук, ар бир сөзгө кунт коюп ук деп берет да. Бир предложение, бир сөзүм, сизге бир айткан эле бир сөзүм өтө катуу таасир бериши мүмкүн да. Өтө катуу таасир берип, сиз жашооңузду переворот кылып, квантовый скачок кылышыңыз мүмкүн да. И өтө чоң мотивация алышыңыз мүмкүн. Ичиңизден баягы орустар бир шылчок деп коет, мындай шылчок болушу мүмкүн. Ошон үчүн ар бир сөздү мындай баамдап укканга аракет кылабыз. Мага ошол Тони Роббинсте мындай шылчок кылып койгон нерсе ошол бир эле сөз болгон, баягы башында чыкканда эле, айтканда эле уже башыма ушунчалык каныма, чучума чейин жеткен. Ошол принципти азырга чейин мен пайдаланам да. Ошол сөзү мага прям жаңырып турат азырга чейин кулагымда. Айтайынбы? Чыгып эле Тони Роббинс тааныштырган жок өзүн. Тааныштырбай эле ал ошол сөздөн баштады да мага, мен азыр мээмде жаңырып турган сөздөн. Адамдар экиге бөлүнөт деди. Адамдар экиге бөлүнөт. Же ийгиликтүү, же ийгиликсиз. Ийгиликтүү же ийгиликсиз башка адам жок деди. Или сен ийгиликтүүсүң же ийгиликсиз. Бир категорияга киресиң. Экөөнүн ортосунда бир эле айырма бар деди да. Бир эле айырма бар. Ийгиликтүү адам дагы, ийгиликсиз адам дагы максат коет, каалайт, действие кылат. Экөө тең бирдей баштайт да, баштаганда экөө тең бирдей баштайт. Бир уровеньде турат. Бирок бирөөсү ийгиликтүү болуп кетет, бирөөсү ийгиликсиз болуп кетет. Эмне себеп? Бир эле айырма. Ийгиликсиз адам тоскоолдуктар чыкканда, каршылыктар чыкканда арка кайтат. Максатын предавать этип коет да, баягы сдается, орусча айтмакчы болсо, сдается. А ийгиликтүү адам кандай кыйынчылык болбосун, кандай тоскоолдук болбосун, эмне гана болбосун, максатына жеткен сайын кое бербейт. Ресурс издейт. Мүмкүнчүлүк издейт, бирок по-любому жетет. Өжөр.
эч качан максатын предавать этпейт, до конца баштаган ишин аягына чыгарат да, мындайча айтканда. Баштаган ишин аягына чыгарат, максатына жетет. Эмне гана болбосун, сөзсүз жетет. Ошондой адамдар бар. Ийгиликсиз адамдар дагы бар. Максат коёт, анан действие кылат. Биринчи каршылык чыкканда, возможно, сдаваться этпейт. Анан 10-чу, 20-чы, 100-чү каршылык чыкканда уже сдается да. Ийгиликтүү адам 100 каршылык чыгабы, 1000 каршылык чыгабы, максат койду, ошого жетет. Башка жол жок да ийгиликтүү адам үчүн. Аягына чейин чыгат. Директор болом дедиби, бриллиант болом дедиби, до конца барат. Машина алам дедиби, машина алмайын сайын жүрө берет. По-любому алат. Канча убакыт кетпесин, эмнелер гана болбосун, сөзсүз ошол ийгилигине максатына жетип анан успокаивается. Вот ошо 1 эл айырмы бар экен да. Анан ошол сөз менин чучугума жетип, анан өзүңөр чечесиңер деп атпайбы? Вот өзүңөр чечесиңер, же сиз ийгиликтүүмүн деп чечесиз, же ийгиликсизмин деп, ал сизден. Ал сизден. Анан мурда ийгиликсиз болуп келген адамдарда дагы ар күнү шанс бар, ийгиликтүү адамга айланып кеткенге ар күнү шанс бар. Мүмкүн мурунку жашообузда биз ийгиликсиз болгондурбуз. Мүмкүн мурунку жашообузда биз баштаган ишибиз аягыбызга чыкпай, канча максаттарыбыз орундалбай калып кеткендир. Бирок бүгүндөн баштап мен ийгиликтүү болом деп тандасак болот экен да. Ошондой шанс бергенде мен Тониге как будто мага шанс берип аткандай болгон да. У вас есть шанс, деди да. Измениться. Каждую секунду у вас есть шанс. Прошлое ничего не имеет значения, деди да. Прошлый опыт — это все. Ал жок опыт. Сиз жаңы опыттарды создавать этип алсаңыз болот. Жаңы жашоо, жаңы реальность создавать этип алсаңыз болот. Прошлого не существует, существует только настоящее и будущее. Настоящийди биз өзүбүздүн оюбузду, кыймыл-аракетибизди оңдоп, будущийибизди оңдоп алсак болот. И прошлое — это не значит будущее. В прошлом, если биз ийгиликсиз, там жалкоо, в прошлом баштаган ишибиз аягыбыздан чыкпаган, бир максаты жок бир адам болсок, азыр биз ийгиликтүү, аягына чыккан баштаган ишибиздин максатыбызга жетмей сайын кое бербеген бир өжөр адамга айланып алсак болот да. Ошол жолду тандасак болот. Я выбираю деп туруп эле. И у вас сегодня есть шанс выбрать деп ошонткенде. Я выбираю быть ийгиликтүү деп, я выбираю быть успешной деп. Ошол жерде туруп алып мен биринчи киргенде эле уже мен инсайт алып, өзүмө баягы чучугума киргизип койгом да. Максат койдум, до конца жетем дегенчи. Болбосо койбойм. Койдумбу, до конца жетем. Ошондой чоң инсайт алып киргизип алгам. Ошол нерсе мага азыркы күнгө чейин жардам берет да. Максат койдум, до конца барам, максат койдум, до конца барам. Жолдо мурда таштап койчу адатым бар эле. Кыйналып кетсем, болбогон нерсе окшойт, бирөө жарым сүйлөп койсо, ооп кетчү адатым бар эле. Ошол сөздөн кийин оойм. Ошол сөздөн кийин до конца барам, максат койдумбу, элитный үй алам дедимби алам, лексус алам дедимби алам, бриллиант ачам дедимби ачам, бир жака барам дедим барам, мындай сөзүмө тура турган нерсени үйрөндүм да, мындай до конца барышты үйрөндүм. Кыйынчылыктарды жеңишти үйрөндүм. Вот бир эле сөз мага, бир эле сүйлөм өтө чоң таасир берди. Кийинки жашоомо, мына 2 жылдык жашоом өтө чоң таасир берип, жана бүт максаттарымды орундатууга жардам берди ушу бир эле сүйлөм. Ошон үчүн мен Тониге келген экенмин да деп калдым. Эми андан сырткары ал аябай көп нерсени айтат. Энергия боюнча көп нерсени айтат. Бизге энергия көп керек. Энергия керек, сөзсүз. Энергияларды алуучу нерселерди көп айтты. Энергия берүүчү нерселерди көп айтты. Состояние тууралуу өтө көп историяларды. Тонинин эң артыкчылыгы башка тренерлерге караганда сөзсүз фиксировать этет да история менен. Без история укканда аябай өзүбүздү салыштырып алууга эч качан ал историяны кызык укпайбыз. Биз өзүбүздү ошол жерден ордуна коюп, мен болгондо эмне кылмакмын? Мен, может, история окшош болбосо деле эмнегедир өзүбүздү кошуп алабыз да ошол жерге. Ошон үчүн Тони постоянно сүйлөп атканда, бир нерсени айтып берип атканда фиксировать этет да история менен. Бир реальный история менен фиксировать этип, анан салыштырып, анан баяндап, анан талкуулап берет да, ошонусу жагат. Жөн эле сүйлөй бербейт да, жанагы увлекательно айтып берет. Анан он очень эмоциональный. Тонинин эмоционалдуулугу жагат. Ал күлгөндө каткырып күлөт. Прям көзүнөн жаш чыгып кеткичектүү күлөт. Кайгылуу нерсе айтып атканда ыйлап алып айтып берет. У него настолько мимикалар, күлгөндө, сүйлөгөндө, бирөөгө боору ачыганда, прям бирдекени мындай кайгылуу нерсе айтып атканда көзүнөн жаш чыгып кетет да. Ушунчалык эмоциональный, он очень эмоциональный. Ошонусун бааладым. Он очень энергичный. 4 күн токтобостон сүйлөйт. Токтобостон 12 саат, билбейм, туалетке барганда эле көрбөдүк, тамак жегенде эле көрбөдүк, суу да ичпейт. Басып жүрө берет залда айланып, басып жүрүп сүйлөп. Мы даже туалетке баргандан баягы аянасында бир сөз пропущу депчи. Тамак деле жебейсиң. Баа жерде жазып барып жүрсөм, ошончо кымбат тренингке барып алып эми жыргап тамак жеп, там туалетте жүрө бербейсиң.
даже туалетке барбайт, даже суу ичпейт. 12 саат прям. Саат 10-до башталса кечки 10го чейин сүйлөйт. Токтобой. Это что вообще дейсиң да, карапчы. 2 метр бою. Накачанный, энергия, да, вот этот мужчина, да. И 12 миң адамды ыйлатып аткан, күлдүрүп аткан, ыйлатып аткан, күлдүрүп аткан. Вот он сила, да, бир билбейм, бир Кудайдан келген бир чоң белекти адамзаты үчүн канча адамды депрессиядан чыгарды, канча адам максатына жеткенге жардам берди. Ошол 6 адам барганбыз, биринчи 6 адам ошол Гүлназ эже, мен, Дарья, Мирлан, Айпери, Айдежи. Азыр бардыгы минимум бриллиант, да, минимум. Келип эле биз сразу статустарды ачканбыз. Келип эле. Гүлназ ошол жерде туруп сереброну ачып койгон. Айпери да ошол жерде сереброну ачып койду. Баягы установкаларыбызды алып баштагандан кийин реальность начала меняться. Дарьялар келип, ошондо түшүп кетишкен эле, алар старшыга түшүп калган экен эле. Келип эле 2,5 айдын ичинде алар бриллиант ачышат. Получается, Тонинин жардамы аябай чоң болду бизге, аябай чоң болду. Именно максатка жетүүдө, энергияда, туура максат коюуда, жашоону туура тандоо боюнча. Анан ошонун сабактары боюнча мен могу интенсивди кургам. Көбүнчө эле ошо Тонинин сөздөрү, Асель Сыдыкованын сөздөрү. Почти Тонинин сөздөрү менен эле сүйлөйм да, мындайча айткандачы азыр барсаңыздар, Тонин ушуларды айтат, бирок сиздерге башкача угулушу мүмкүн. Эми ар ким бир информацияны ар түрдүү кылып берет да, ар түрдүү кылып чайнап берет. Ошондуктан, советую, эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, бирок мүмкүнчүлүктү биз жаратат экенбизби, мен түшүндүм да. Мисалы, шартым жок деп беришет го. Шартты биз жаратсак болот экен да, шарт биздин колубузда. Шартым жок деген сөз жок экен өзү, биз шартты биз жаратат экенбиз. Шарт бизден зависимый, а биз шартка зависимый боло алабыз да, это неправильно. Вот вообще нереальный нерсе болчу да для меня. Вот азыр мындай ойлоп көрсөм, акчам жок, 3 балам кичинекей. И тут Сингапур, Тони Роббинс и Таиланд, это для меня вообще бир нереальный нерсе болчу да, мээм үчүн. Бирок мен ошол шартты жараттым да өзүм. Ал жактан бул жактан кылып шартты түзүп бардым. И ошондо мен ошондо түшүндүм да, шартты биз жаратат экенбиз. Если человек сильно чего-то хочет, Кудай, Вселенная бардык мүмкүнчүлүктөр жөн эле ачылат экен да, жөн эле жолдор. Ошондуктан кечээги сөзүмдү дагы кайталап кетейин. Эгер максатыңыз болсо, максатыңызга чындап жеткиңиз келсе, сильное хочу дегенди ойготушуңуз керек да. Почему сильное хочу болгондо гана биз сөзсүз жетебиз ошол максатка. Хочуну ойготтуңуздар, чоңойтуңуздар. Почему я этого хочу? Анан ошол боюнча көбүрөөк информация алып, ошону изилдей бериңиздер. Мисалы, бир машинаны калсаңыз, я хочу машина деп жүрө бербестен, ошол машина тууралуу көбүрөөк билиңиз. YouTube'ка кирсеңиз эми азыр ошол машина тууралуу толтура информация бар. Ошол машина тууралуу Google'да толтура информация бар. Сүрөттөрүн чыгарып алыңыз, ошол машинаны изилдеңиз да. Мисалы, мен Lexus'ту каалаганда, Lexus'тун комплектацияларын полностью изучать этип чыккам. Именно RX сериясына я все еще знаю, да. Кандай комплектациялар бар, баасы канча турат, канчанчы жылы кайсыл комплектация чыгыш токтоткон да. Рестайлинг деп бөлүнөт. Кузовтары бар, эмне үчүн 330 деп айтылат, эмне үчүн 350 деп айтылат. Полностью изилдеп чыккам да. Ошол нерсени изучать, мээңизге баягы сиңиришиңиз керек да. Үй кааласаңыз, кандай үйлөр бар, канча сом турат, азыр квадрат метр канча болуп атат, каерде кандай үйлөр салынып атат, кызыгышыңыз керек. Керек болсо, акчаңыз жок болсо деле ошол баягы строительный компанияларга барып изилдеп көрүп үйлөрдү ошону жүрүшүңүз керек да. Ровно 1 жыл мурун мен үй алышты каалап баштагам. Анан именно ушунун офисине келип, мына үйдө жашап аткан офиске келгем да. Келип үйлөрдү көрүп чыккам, өзүнчө эле акчам жок. Теги эле үйгө акчам жок, но өзүнчө эле келип мен үй алышым керек эле деп алып, баягы мен менеджерлер менен жүрүшкөн, үйлөрдү көрсөтүп, квадрат метр мынча турат, мындай условиялар менен берилет деп айтып жүргөн. Мен азыр үй тандап атам, мен карап көрөм деп кетип калгам. Бирок эмнегедир ушул домго келген, бир да башка компанияга барган эмесмин. Я не знаю, это судьба или это мен подсознаниеме кирип калган, бирок ушул жерден алдым да. Ушул жерден алдым, ушул алган офистен алдым да, үйдүчү. Анан менин эсимде уже трансформация болду, жанагы погружение по дикинсу болду, состояние изменилось, багынтып налбай, настроением сонун болуп калды. Анан бир маалда моя структурага кирип карадым, интернет анча жерде тартып калат, тартпай калат. Анан
Бир карасам, моя структурага кирип карасам 1000 балл болуп калыптыр. Мен эч качан 1000 баллга чыккан эмесмин ага чейин. Максимум 600 баллга чыкчу элем. 1000 баллды көрүп, көзүм чыгып кетейин деп анан Дарья менен Мирланга баарына көрсөтүп атам. Мындан карасаң 1000 балл болуп калыптыр. Я в шоке. 1000 баллды көрсөтүп атам бир маалда. 1-2 сааттан келип калсам 1100 балл болуп калыптыр. 1200 ошентип 1600 баллга чыкты каталог бүтүкчөктү. Хотя я не работаю. Ал жерде Сингапурда жүргөндө интернет деле жок, анан мүмкүнчүлүк деле жок да. Эми кечке окуйсуң, барып чарчап жатып уктап калабыз, түнкү саат 3тө барабыз, кайра алтыда бир 2 саат, 3 саат эле уктайбыз. Анан бирок чарчоо деген нерсе жок да. Барганда кайра эле секирип, баягы энергия бул бизди уюктагандан эмес, энергия тамактан эмес, энергия кыймыл аракеттен келет экен, ошондо түшүндүм да. Движение — это сила, движение — это энергия. Будьте в движении деп кечке кайталайт баягы Тонич. Секирип энергияны пиковый баллга келтирип алабыз. 3 саат, 2 саат эле уктаган жаныбыз. Бирок чарчабайбыз. Наоборот, өмүрүмдө ушул Тониде гана мындай прям 100% потенциалым ачылат да. Ушул 2 жолу бардым, 100% энергичный Самара. Ушул Сингапурда Тониге барганда настоящий Самара чыгат да. Баягы ичинде арстан ойгонуп уктабайт го, уктабайт. Ошол состоянияны кармашты үйрөндүм. Азыр 2 саат, 3 саат, 4 саат уктасам деле жүрөгүм энергичный, потому что всегда в движении да. Англис тилинде өтүлдү. Биз синхронный переводко акча төлөдүк. $250. Былтыр ошондой эле, быйыл $450 болуп калыптыр. Синхронный переводко отдельно төлөйсүң. Ал наушник берет, бандай приемник менен. Анан аркада орустар синхронно. Ал Тони сүйлөп атканда перевод кылып турат да, Тонинин үнүндөй, переводчиктердин үнү. Тони сөгүнсө сөгүнөт, кыйкырса кыйкырат, ыйласа ыйлайт, күлсө күлөт, прям эмоциональный которуп берет да. Эмоциональный которуп берет. Сонун эмоциональный которуп берет. Как будто Тонини угуп, мен кече видеосун жөнөттүм го силерге. Орусча сүйлөп атты го, мен ошондо наушникти үнүн коюп жаздырып алгам жанагы видеону. Мен кече жөнөттүм го видеону силерге. Тони сүйлөп атат, орусча сүйлөп атат. Переводчик синхронно в настоящем времени. А Тони сүйлөйт, кошо сүйлөп кетип атат. Орусча которуп берет. Анан келип, мен директор статусун ачтым. Келип кийинки каталогдо катуу иштедим. Вообще күч менен келдим дагы. Күч менен келип туруп команда менен күндө сабак өтөм. Күндө эле жанагы сунушумду берем. Бирок баягы эле действиялар, бирок результат башка болду да. Себеби дегенде менде установка калбады да негативный, түшүнүп атасыздарбы? Биз дикинс кылдык, сиз дагы азыр установкаларыңыздан айрылдыңыз. Эми ошо эле мурунку действияларыңызга дагы кичине действия кошуп койсоңуз, сизде уже негативный установка жок, сизде сөзсүз результат болот. Эми сиздин действияларыңыз өзүрүн берет. Мисалы мурда адамдарга адамдар айтсаңыз жок дей берсе, эми ооба дей баштайт. Себеби дегенде сизде уже ишеним, установкаларыңыз өзгөрдү. Биз Диккенс деген процессти өткөрдүк го. Ошондо сиз установкаларыңыздан арылып трансформация болдуңуз. Вот это вот самое главное. Анан директорду 3700 балл менен ачтым. 49 000 зарплата чыкты, барып банктан снимать эттим. Анан бүт ишенбегендерге доказала да, что фабрикте акча бар. Мен ошончо кылган менетим текке кеткен жок. Анан акчаларды алып уже Дарьяга бере баштадым, карызымды кутула баштадым. Кимден карыз алган болсом кутула баштадым. Кийинкисинде уже мен маркетинг план деген сабак болот, ошондо түшүндүрүп берем. Туура эмес куруп алгам структуранын башында. Түшүнбөй калгам маркетинг планды. Ошондуктан мен маркетинг план деген сабакты өткөндө внимательно көрүп угуп отурабыз. Акчадан кур калышыңыз мүмкүн да, эгер маркетинг планды жакшы түшүнбөсөңүз. Мен түшүнбөй эле куруп бергем. Маркетинг планды деле билбейм, продукцияны деле эч нерсени билбей эле жазылыңыздар, давай сонун эле ошентип эле энергия менен эле иштеп, директор ачып алгам да. Кийин анан серебро ачып атканда түшүнгөм мен маркетинг план. Отрывың жок калды дегенде Мирланды. Иштебейм деп кыйкыргам. Эмнеге айтып койбойсуң сен деп. Айткан ал, просто менин нериме жеткен эмес да. Сен эмнеге айтпайсың? Сен мен туура эмес куруп алыптырмын. Вообще акча түшпөй турган болуп калган да. 2 эле веткам бар, экөө тең директор болуп атат. Менде 1 эле каталог шанс бар. Отрыв жасаш керек, 1,5 миң балл. А у меня 2 эле веткам бар, экөө тең уже директор ачылып атат. Экөө тең директор болгон чакта дагы отрыв жок болсо, эмне болот? Отрыв жок болсо айлык түшпөйт. Ама айлык түшпөсө мен карыздарым ошончо. Получается, мен директор болуп жүргөндө деле баягы өзүмү круто сезбедим. Себеби айлык алуу элем.
карызга берем, айлык алып эле карызга берем. Баягы эле күндөрү мен окшош эле күндөр аны ушинтип деле жүргөм го, ошо айлыксыз деле жүргөм го. Зато тут понимаешь да, айлыгым, карызым кутулуп алсам өзүмө калат. Зато Сингапурга, Таиландка барып, зато Тони Роббинске барып келдим деген чувство, зато директор статусу бар, зато командам бар. Бирок акчадан дагы деле кыйналып жүрдүм. Кыйналып жүргөм. Андан кайсы айда кутулуп бүттүм? Полностью июльда кутулуп бүттүм. Июльда кутулуп бүттүм да, менин планым боюнча ошо июльда түшүш керек эле. Менин бонусум 60.000 бонус. Мен азыр отрывды түшүндүрбөйм. Мен маркетинг план деген сабак бар. Ошондо түшүндүрөм деп айттым го, Алмаз. Отрывды кеңири маркетинг план деген сабак бар. Маркетинг планды айтып берем. Эртең ошо лидерство боюнча болот, анан уже только фабилик боюнча сабактар башталат. Отрыв, маркетинг план, холодный контакт, адамдарды каяктан тарабабыз, система построения команды, система рекрутинга, 3 түрдүү система бар. Система курабыз. От и до фабиликти 0дон бриллиантка чейин мен кандай система менен курганымды мен түшүндүрүп берем. Холодный контакт, продажа, полностью айтып берем. Лидерство боюнча сабак болот. Анан акыркы күнү финансовая грамотность деген сабак болот. Анан ошентип сабагыбыздын аягы деле чыгып калды. Аягы деле келип калды, уже почти уже жарымдан ашып калдык. Ошентип июльда уже карыздарыман кутулдум. Мен планым боюнча кеттим. Мастер планым ошондой болчу. Июльда кутулсам, бонусум түшсө, айлыгым мынанча болуп калса, мындай статуста болуп калам деп мен прям мастер план түзүп алгам да, ошол мастер план боюнча я шла ровно да. Анан 60.000 зарплата чыгат деген, бирок 65.000 чыкты. 60.000 бонус болуп 125.000 чыкканда мен 10.000 кошуп туруп, мен машина алгам, биринчи машинаны. Бирок ошол машинаны алганга дагы бир чоң түрткү болду. Любовь Тулебаева деген Казакстандын топ лидери бар, бриллиантовый директор. Анан элитный директор бар, Эркин Эрбачаев деп, Өзбекстандын топ лидери. Анан ошолор Ысык көлгө келип, бир жума эс алганы келишет экен. Ысык көлдө командасы бар экен, командасы менен эс алганы, командасына сабак өткөнү келет. Анан Дарья айтып калат магачы, кеттик ошолор менен чогуу эс алып келебиз бир лагерде, алар аябай күчтүү. Просто ошолор менен эс алсак деле канча мотивация алабыз, канча историяны угабыз, канча сабактарын угабыз. Бас дейт, мен карызым толтура го, ошо өзүмдүн эле карызымдан. Анда мулайдыкын бербей турайын сага десем, макул деди. Анан экөөбүз кеттик Ысык көлгө. Мындай мен баягындай тормоз болбой калдым да, ошондон кийин Тониге барып келгенден кийин. Акчам жок, убактым жок, шартым жок деген сөздөрдү айтпай калдым да. Мүмкүнчүлүк издей баштадым. Мүмкүнчүлүк издесең эле боло берет экен да, эгер чындап кааласаң мүмкүнчүлүк издейт экенсиң. Если каалабасаң шылтоо издейт экенсиң, ошол нерсени түшүндүм да. Азыр бир жака бирдеке барыш керек болсо, шылтоо издеп, жок шартым жок эле дебейм да. Если я сильно хочу, шарт кантип барсам болот деп суроо берем дагы, барайм да, ошол мага чоң урок болду. Ошол Тониге барып алганымчы, кантип барсам болот, эмне кылсам болот деп мындай мүмкүнчүлүк издейм да, сразу мээми жаап коет элем мурда. Акчаң жок, каяка барасың деп уже өзүмө жолду өзүм тосуп коет элем да. Получается, азыр биз адам өзүнө өзү жолун тосуп алат экен, ою менен, налыганы менен, негативный ойлору менен. В то же время өзүнө жол ачып алат экен. Ошол эле ойлору менен, ошол эле күчү менен. Ошентип Ысык көлгө бардык. Ысык көлдө аябай сонун тренингдер болду. Любовь Тулебаеванын историyaсын угуп, менин историям вообще сонун эле бир бейиште эле жашаган экем деп калдым. Анын историясы вообще страшный, өтө страшный. Анын историясы вообще канча жолу почти бири өлүп, бири тирилген. Өзүн асып алайын деген күндөр болгон. Уже асынган кетип атып, анан баласын карап, анан кийин калып калган күндөр болгон экен. Анын историясын угуп мен, менин историям мирында турбайбы деп калдым. Эркин Эрбачаевдин историясы вообще страшный. Аларды угуп, анан Кудайга шүгүр жакшы эле экен дейсиң да. Ошондой чоң лидерлер менен жолугушуусуна сөзсүз барыш керек. Ошондой окруженияларга кошулуш керек да, көбүрөөк жүрүш керек. Наоборот, жашоонун өтө кыйынчылыгын көргөн адамдар мындай кийин кыйын болуп кетишет да. Себеби дегенде ар бир кыйынчылык бизге эмне келет? Ар бир кыйынчылык бизге жөндөн жөн келбейт. Ар бир кыйынчылык бизди күчтүү кылат, бизди сабырдуу кылат, бизди темирдей бекем кылат. Ошондуктан кыйынчылык келсе биз кубанышыбыз керек. Мен дагы өсүп атам, мен дагы өзгөрүп атам, у меня идет трансформация, мен дагы күчтөнүп атам депчи. Азыр сизде кыйынчылык турган болсо, башыңызда кыйын күндөр өтүп аткан болсо, демек бул сизге жөндөн жөн келген жок. Бул кыйынчылыктарды жеңип кетсеңиз, сиз мындан да күчтүү болосуз да. Анан
мага любовьтун историялары вдохновение берди, айтып берип, саат ошондо интенсивде өтүп баштагам. Биринчи интенсивде өтүп баштагам, анан интенсивде өтүп коюп, көлдүн жээгинде интенсивде өтүп коюп, анан любовьтун жанына келип экөөбүз кофе ичтик. Анан полный историясын айтып берди. Оттой до прям төрөлгөндөн баштап ушу фабрикке келип калган. Ал машина алып атам деди. Land Cruiser Prado заказ кылдым Америкадан келет жакканда. Өзүмдө RAV4 бар эле, ошону келинине берип белек кылып келиниме берип атам деди. Өзү кичинекей эле эле аял да, бою кичинекей, арык, красивая, жашы бирок аябай жаш көрүнөт. Очень нежно, женственно, при этом лидер да, хороший деньги зарабатывает. Элитный үй алдым деди. $200,000 элитный үй алдым, ремонтуна $50,000 кетти дегенде баардыгы баа жериме сиңип атты да, кирип атты да. Ушунча жаш керек экен, ушунтип керек экен, ушунтип керек экен деп ар бирин прям сиңирип аттым. Анан не кылдым? Самара эже медитация жасайлы эже деп, убакыт болбой калып атат го, көрүп атасыңар го. Я тоже хочу рассказать вот и до багы. Силерге если неинтересно болуп аткан болсо, я могу даже перестать, давай медитация кылып отура беребиз. Азыр убакыт аз калыптыр уже эле. Тандап алам да медитация кылабыз или я да рассказываю? Бриллиантка чейин айтып берейин, же медитация кылабыз? Бирөөсүн тандап алабыз, медитация уже убакыт почти аз эле калды. Всё тогда. Просто я рассказываю, бул нерсени мен силерге эмнеге айтып берип атам? Бул нерсе силерге дем, күч, мотивация болсун деп айтып берип атам. Анан кантип деген суроо бар да, кантип болуп алды бул? Кантип жетти? Эмнелерди кылды? Какие действия были? Какие ошибки были? Мен болгондо мне было бы очень интересно да, мага аябай ар бир адамдын историясы кызык, себеби сөзсүз урок алам да. Урок алганга аракет кылыңыздар. Медитацияны биз кыла беребиз. Медитацияны мен уже жасап баштадым. Жанагы айтып бердим го силерге. Медитация болот. Но ушу прямой эфирде мен силерге историямды айтып беремби, айтып бербеймби, болобу, болбойбу, это уже вопрос времени, да? Андан мен ойлойм силерге эгер кызык болсо баа айтат го, сууну сиңген жерге сөздү уккан адамга айт дейт. Если вам не интересно, мен медитацияга өтүп кете беребиз. Ошентип любовьтун историясы мага вдохновение болду аябай. Кичинекей аял, ошо хрупкий аял, Land Cruiser Prado'ны билесиңер да кандай чоң килтеге машина экенин. Ошондой машина заказдалып атат өзүндө. Менде бир да машина жок. Мен срочно машина алам деп. Машина албай эле турсамбы деген ойлор келип аткан да ага чейин. Бирок хотя мен план койгон элем машина алышым керек деп. Планым боюнча машина алышым керек эле ошол бонусум түшкөндө. Бонусум түштү. Барсам уже банкта акчам бар. Биз пятница күнү кеч жолго чыктык, суббота күнү эртең менен үйдө болуп калдык. Ошто. Анан банкка баруу эле, сразу банкка баруу эле мен акчамды снимать этип, машина базарга өтүп кеттим. Атам экөөбүз машина базарга барып, мен ошондо жаздарды жактырып калдым, барып ушул билбейм жаз деген жерге барып калыптым. Жаз деген машиналар турат. Honda жазды көрүп жактырып анан алайын десем 400,000, 500,000 дейт баалары. Аябай алгым келет, анан атам кой кызым, там акчаңа карап иш кыл, сенин акчаң только Матизге жетет. Зачем сен жаз карап атасың? Жаз карап жүрөм го мен. Жазды караба, бас Матизди кара деп, анан Матиздерди карап баштадык. Матиздер деле жакшылар 250,000 ушундай экен. Анан 135,000ге мындай эле Матиз алдык. 2000, по-моему, 2003-жылкы Матиз алгам. 2003-жылкы болушу керек эле. Жок, 2005-жылкы экен. 2005-жылкы. Мен дагы жаз дейт. Алып машина айдашты билбейм, бирок праваны мурда эле алып койгон элем. Атам сатып алып берип койгон. Анан ошол күнү үйрөнүп баштадым. Атам үйрөтүп баштады. Инем экөө отургузуп алып, трассага чыктык, уже айдап жүрөм. Корком, аркымдан машина келип атат, эмне кылам деп жүрөп титиреп, могул жерден тери агып атат, титирип атам, колдорум тердеп кеткен. Өзү 20да кетип атам, акырын 10да кетип атсам керек. Вот ошо акырын кетип атып эле титиреп калгам да. Коркуп. Бияктан машина келип атса, аркама машина келип атса, аркамдан машина келип атат деп корком. Анан атам могул күзгүнү карайсың, бул күзгүнү карайсың, могул күзгүнү карайсың постоянно, анан кийин
римейин деп мына өтө көп нерсени айтты. Кантип ушунун баарын успевать этем дейм да мен. Кечке ушу 3 күзгүнү кантип карайм, еще плюс жолду карашым керек. Кантип еще путум газ педаль болуп кетиш керек. Кантип ушунун баарын кылам деп мен биринчи эч мээм жетпей атты да. Анан ошондо дагы айтты баягы жалкоо мээ, биздин баягы мурунку 2 миллион мурунку мээ зона комфорттон чыгып атпайбы. Бул болбогон нерсе экен деп айдап эле койчу деди. Мага мээм айтты. Анан атам деле айтты: "Сен айдай албайсың, сен өтө эле коркок экенсиң". Өтө коркок экен да чындыгында. "Сен өтө коркок экенсиң, машинаны айдабай эле кой. Лучше". 2 күн өткөндөн кийин уже экинчи күн жүргөндө совсем эле коркуп туруп алдым. Анан айтты: "Сен айдай албайсың машинаны, лучше сатып бер машинаңы. Сен слишком эле коркок экенсиң. Сен мынчалык коркок деп ойлогон эмес элем" деп атам айтты. "Анан коюп кой машинаны, айдабай эле кой. Сен мындай коркок болсоң кыйын. Сенде вообще дух жок экен" деп. Анан үйгө Дарья, Лилиялар келди. Алар машина айдайт көп жылдан бери. Алар мен үчүн герой көрүнөт. Анан Лилия жакшы үйрөтөт машина айдашты. Лилия отур деди. Анан еще караңгы болчу, биз машина жууганы Шанхайга барып китайский ресторандан тамак жеп анан алар Лилия айдап барган Шанхайга чейин. Анан Шанхайдан чыкканда отур деди. Караңгы уже. Анан караңгы да, мен тем более караңгыда отурбайм десем, отур деди. Анан отуруп фарды жактым. Фарды кантип жагышты билбейм го. Эптеп табып фарын жангыздым. Анан айда деди, айдап кеттим. Анан дагы титиреп, дагы тердеп, дагы нерсе башталды. Башталганда молодец, молодец деп мактап, жагы окшоп атат. Анан эртеси күнү Дарья келди. Кечке жүрдү мен менен машина айдап. Анан эртеси күнү Лилия келди. Ошондо 4 күн келди экөө катар келип мен менен жүрүшөт. Бензинди толтура бак коюп алып, айланып жүрө беребиз городдо, өзүнчө эле жүрө беребиз. Анан 5-күнү уже алар деле тажады. Анан машинаны жууш керек болуп калды. Өзүм чыгып, барып жуудуруп келдим биринчи жолу, без никого. Вроде нормально. 1 айдан кийин, ушу где-то августта үйрөнүп баштаган болсом, сентябрда мен Жалал Абадка өзүм айдап барып келдим. Өзүм Жалал Абадка трассага чоң жолго чыгып кеттим. Баардыгы коркуп, эч ким менин машинама чыкпа койду. Жалал Абадда чоң жолугушу бар эле. Баардык директорлор кетип аткан. Миранын машинасына чыгып, анын күйөөсү айдап кеткен. Анан менин машинама эч ким чыкпай койгон. Кыйла отговаривали: "Чыкпа, сен 1 ай эле болду үйрөнүп атканың, сен новичоксуң. Сен новичоксуң. Сен жолдо трасса бул башка нерсе, аябай обгон кылышат, это страшный вообще, обгон кылышат, андай мындай" деп коркутушту. Анан мен акырын барып келем, мен чыгам, өзүм барышым керек деп чыгып алдым. Анан менин машинама отурбай койду эч ким. Типа өлсөң өзүң өлө бер дегенсип, бир Атыргүл смелая, коркпойт. Ладно, Самарже, сиз эмне болсоңуз ошолом деп отуруп алды. Акырын барып келдик. Жалал Абадка барып келгенден кийин мен өзүмө ишеним дагы да чоңойду. Значит, айдай алат экеним деп. Ошентип старший директор, серебряный директор болуп калган элем, уже серебро ачкан элем. Анан сереброну кантип ачканым ошол маркетинг планда прям түшүндүрүп берем, кандай серебро өзү эле болуп калган почти, потому что 2 эле веткам бар эле. Отрывды мен бир каталогду жасадым, жанагы Мирланга кыйкырып иштебейм десем, иштебесең или сен азыр 2 выбор: бир иштебей коесуң ушунча командаң менен, же иштейсиң, отрыв жасайсың, айлыгың көп чыгат. Эми, конечно, иштейм, ушунча карызым турса каяка иштебей коем. Иштедим да. Ошентип золото ачыш керек болуп калды. Уже золотого аракет кылып баштадым. Золото ачайын дегенде менде кичине мындай узаараак ачылды да, кичине кыйынчылык болду. Жанагы отрыв веткаларым кичинекей, аны чоңойтуш керек. Чоңойтконго кичине убакыт кетти. Анан үчүнчү мен кантип ачам директ кийинки статустарды? Бир адамды тандайм, ошого фокусту коем, ушул веткасын өстүрөм да. Адам тапкан адамды ошол веткага таштайм. Сабактарды ошол веткага өтөм. Бүт багындай акция, лотереяларды ошол веткага коюп туруп алам. Ошол веткага фокусту 100% коем да, ошондо ошол ветка чоңоюп кетет дагы. Мен статус ачам. Фишкам ошондой. Анан Туся Турсуная Маматованын веткасына мен фокусумду койдум. Бүт командасы менен иштеше баштадым. Айдананы билесиңер, мен үйүмө келген кыз. Айдана келип калды, Айдананын командасы. Айдананы Турсунайга жаздым, Айдананы өстүрүп жаттым. Турсунай иштесе иштеп, иштебесе иштебей жүрдү. Анан экөөбүз прям урушуп кеттик, постоянно урушуп кеттик. Иштесем иштебейт, кызыкпайт, сабактарга чакырсам келбейт, тоготпойт, айтканым укпайт, өзүн билгенин кыла берет. Кыйын методдорду кылат. Мына оңой го десең, мен өзүм билем дейт. Экөөбүз прям группаларда урушуп кетебиз да. Ал мезгилде я слишком эмоциональный, ал өтө эмоциональный. Экөөбүз багындай чаарс чурс элдин көзү тилде урушуп кетебиз. Аябай катуу урушчубуз, жестко урушат элек да. Нагыл эле мен айтканымды кылбайт, мен аны урушам. Экөөбүз катуу урушуп туруп алдык. Анан кийин: "Мен иштебейм" дейт. "Иштебейсиңби, иштейсиң" анан бир күнү. Өтө уруштук.
Айттым анан. Турсунай, мага золото керек. Я этого хочу дедим. Сен каалайсың, каалабайсың директор болосуң. Себеби мен золото ачышым керек. Я буду работать с твоей командой. Мен сени Айдананы директор кылып өстүрөрүм. Атырыбың жок, байкуш болуп калып кете бер. Деген сөзүм буга катуу таасир этти. Анан жумшап, анан айтканым кылып калды. Айдананын веткасы менен иштеп туруп алдым. Айдананын полностью тапкан адам Айданага жазам. Анын командасы менен иштешем. Вет группа ачып алганбыз. Тынбай сабактар өтүлөт. Тынбай лотереялар болот. Ошентип Айдана 1000 балдан ашып кетти. Тез эле быстрый старт менен Айдана серебряный директор болгон. Өтө тез иштегенбиз. Өтө катуу иштегенбиз. Күнүнө 10-15 адам каттайбыз баягы веткага. Айдана экөөбүз эле, андан сырткары баягы веткадагы адамдар иштейт. Өтө тез болгон, өтө тез болгон. 2-3 каталогду эле директор ачып, старший болуп, кийин эле серебро ачып жүрдү. 180 000 алды, жер алды Айдана дагы. 19 жашында азыр үй салып атат. Атасы жок, апасына үй салып берип атат. Аябай күчтүү кыз. Интенсив өтөт элем, жаныма отурум жерге дейт элем. Анан ошол сабакты лотереяны ойнотушту үйрөтүң дейт. Анын несин үйрөтөйүн? Лотерея коесуңар, лотереяны үйрөт, ошончо убакыт кетириштин кажети жок деп ойлойм. Мен лотереяны үйрөткөнгө азыр эмнени кантип үйрөтөм? Мисалы, телефон коесуңар 50 балл жапкандардын арасына деп. Мен ошондой лотерея коем. 50 балл жапкандардын списогун түзөсүңөр, группага жөнөтөсүңөр, рандом аркылуу эле генерация случайных чисел. Бирөөсүн тандайт, ал утат. Анан ошо телефон утуштун баары 50 балл жабат. Ошондой лотереялар. Анын несин үйрөтөм? Это вообще проще простого. Ал лотерея кылышты деле билбесеңер, анда я не знаю. Лотереяны 6 жашар, 7 жашар бала деле кылышты билет. Так. Каерine келдим эле? Турсунай ошентип отрыв жасап баштады. Уже түшүндү да, мен Айдананы директор кылып салышыма уже жетип калып, карасам 1000 балл болуп кетти. Биякта отрывы жок. Айттым, отрыв кылбасаң сен айлык чыкпай жүрө бересиң. Бирок ошол сөз таасир этип, Турсунай отрыв жасап баштады, иштеп баштады. Иштеп тез эле учурда ал да көтөрүлдү бул жакта. Мен Айдананы көтөрүм, эки жактан мощный болду да. Построение структуры, маркетинг планын түшүндүрүп берем. Эмне үчүн сосиска методу иштейт? Сосиска методу иштеди. Мен золото ачтым. Анан биз Сочиге бардык. Бизде Мирла менен Дарья мен директор ачканым үчүн Сочиге бекер билет алып берди. Сочиге барганда менде дагы инсайт, дагы өзгөрүү, дагы сонун масштабный мышлениялар келе баштады. Сочини мен мындай эле деп ойлогом да, мындай эле жер болсо керек. Сочиге барганда как Сингапурдай сонун экен. Пальмалар таптаза, инфраструктурасы жакты, архитектурасы жакты, тоже деңиздин бою. Аябай сонун жер экен, мага жакты. Сочиге да барыш керек. Жылуулугу, адамдары, табияты өтө кооз. Анан биз бир тоого чыктык. Тоонун үстүнө кетип атканда жанагы ландшафтты Сталин курдурган экен да, баягы токойдучу. Дарактары укмуш да, 10 метр сайын баягы ландшафт өзгөрөт. Канча 600 канчада бийиктикте тоонун чокусунда үй курдуруптур Сталин. Мээси чарчаганда, иштен чарчаганда Сталин ошол жерге барып эс алчу экен. Ошол жерге барып келдик. Үстүндө, ошол тоонун үстүндө чёртово колесо, весь Сочи көрүнөт. Бүт море, тоолор, укмуш сонун. Сочинин табиятына мен тазим эттим, аябай тазим эттим, укмуш сонун. Рандомду не надо скачивать, Дамира. Рандомду обязательно скачивать этиштин кереги жок. Гуглга кирип эле рандом десеңер эле чыгат. Анан ошол жерде введите числа дейт. Анан сгенерировать деген эле кнопканы басасыңар. Ал вообще проще простого. Наставнигине кайрылсаңар деле айтып берет. Сочиде мен кандай инсайт алдым? Инсайт деген бул жаңы ой да, жаңы ой. Өтө чоң инсайт алдым. Масштабты түшүндүм. Фабирликтин масштабын. Фабирликтин мен өчүрүп таштайынчы азыр мынол. Так, азыр өчүрүп коеюнчу чатты, пожалуйста. Вы так мне мешаете вообще. Если не интересно, чыгып эле кетсеңер болот да, друг другу мешаете. Сөзүм бөлүнүп калат атына.
чатты өчүрүп койдум азыр, миң жазсаңар деле көрбөйм. Ушинтет окшойм кийинкисинде. Кандай масштаб алдым. Фаберлик канчалык чоң экенин түшүндүм да. Эмне үчүн мен сабактарга баргыла, чоң мероприятиелерге баргыла масштаб өзгөрөт. Масштаб деген биринчи мен мынтип ойлогом, мен может 5-6 адам иштегенин көрүп элем, ушундай эле деп ойлогом да. Анан Сочиге барганда бүт дүйнө жүзү боюнча лидерлер чогулду. 2000-3000 адам жалаң директорлор, старший директорлор, бриллианттар, там национальный элитный директорлор ал жерде баягындай берип коет. Мойнуңан ол жерде мындай жазылып турат. Анан ошол жерде биз киргенде директорлор деп бөлүп коюптур. Директорлор деп бир жерден регистрация өтөт, старшилар башка жерден регистрация өтөт, серебро ошонун по статусу да. Ошол жерде эле бөлүнүү башталды. Директорлор эң акырында отурат, эң астында жанагы драгоценный директорлор отурат. Я тогда захотела, эң астында отургум келди, эң впереди я захотела сидеть. Я тоже там хочу сидеть деп калдым. Акырында биз отурабыз арка жакта. Анан бизди чакырды, мен директор статусун жапкам уже. Мен ойлогом, мен нантип чыгып, 2 саат сүрөткө түшүп, элдин баары ой Самара Кеңешова келип туруп оштон ал директор болуптур деп айтат деп ойлогом. Анан бизди чыгарды, элдин баарыбызба директорлор чыктык, а эл директор ошончо өтө көп. Самара Кеңешова деп эле мындай эле айтып койду фамилияларыбызды. Анан биз чогулуп чыктык, анан сүрөткө түшөйүн дегенде мен боюм кичинекей, артта калып кеттим, эл көп, почти көрүнгөн эле жокмун. Мындай тартып койду, анан кийин сразу бизди айдап берди сахнадан. Но мен башкача элестеткем да. Анан старший директорлор чыкканда деле почти ушундай болду. Серебро чыкканда кичине азайды адам. Золото чыкканда вообще азайды, рубин чыкканда азайды, бриллиант чыкканда 5-6 эле бриллиант чыкты. Бир 2-3 бриллиант чыкты, но уже бриллиантовый директор дегенде буякта фейерверктер жанды, сүрөттөрү чыкты, фамилия аты экранганчы. Анан элдин баары туруп алып уже, прям уже бриллиант дегенде укмуш, уважение, почесть да. Бриллиант дегенде биздин деле там бриллиант деп биз да туруп алдык, элдин баары туруп кол чабып, звезды багы, жылдыздар келип куттуктап, мынандай гүлдөр менен бир башкача тосуп алып бриллиантты башкача куттуктады да. Мага өтө катуу таасир этти ошол куттуктоолор. Анан мен карап, я тоже так хочу дедим да, мен кийинкисинде бриллиант болуп келем дедим. Мен ушинтип куттукташат. Мен бриллиант болуп келем. Бриллиант болуп келбесем атын башка коем деп ушунчалык катуу калып, ал жериме сиңирип подсознанием трансформация кылды. Мен бриллиант болуп келгенимди элестетип, визуализация кылып ошол жерде турам. Сразу же кетти да, Самара Кеңешова, бриллиантовый директор, Кыргызстан десе мен антип баягы чекти кармап алып басып, намчип кетип атканымды элестетип койдум. Ошол жерде отуруп алып элестетип, жыргап алгам. Получается, мен эсептеп, уже эсептеп атам, это был сентябрь-октябрь айы боюнча. Ала октябрь ушундай, сентябрь эле. Мен эсептеп атам, кийинки жылга бриллиант болуп келиш үчүн мен февральда уже бриллиант ачып коюшум керек экен да. А менде октябрь, ноябрь, декабрь, январь 4 эле ай убактым бар ошо бриллиант ачып жүрүш үчүн. А мен ошол мезгилде статус серебро болчу. Получается, мен дагы 4 директор кошушум керек. Ошого келип турсуна мен урушуп, давай тез бол деп, баарын пытыратып, баарын гонять этет элем. Мен бриллиант болушум керек. Вы хотите этого или мен бриллиант болушум керек. Деп 3-4 ошол адам тандап алдым, ушулар директор кылам деп. Активный уже иштеп жаткан 4 веткадагы адамдарды тандап алдым да. Ушулар директор чыгарам деп 4 веткага фокус, биринчи фокус Тосядан кетти. Аны ачтырдым директор, золото болдум. Менде уже толук ишеним пайда болуп калды, ушундай кылсам мен директор болот экен, статус ачат экен. Анан золотой директор болгонумда Куршапта бир сабак уюштуруп калдым мен. Келип аттым. Мунарбек деген бизде 16 жашар бала бар. 10 класста окуган, аябай күчтүү бала. Мен глубинамда Шайыргүлдүн веткасында. Анан Мунар сабак уюштуруп калды Куршапка. Самаржа келип кетиңиз, мен адамдар топтоп койдум. Макул деп келип атсам, ал мени тосуп албай, телефонуман тосуп атат. Телефон менен тартып атат. Мына Самара Кеңешова, золотой директор бизге Куршапка сабакка келди деп. А мен болсо Матизде келип атам. Матизде келдим да, анан жана видеону таратып беришиптир. Анан баягы видеону көрүп, мынтип карап, составляны карасам, золотой директор дейт. А мен болсо Матизде келип атам. И жарашпайт да, золотой директор и Матиз, это вообще бир жарашпай калыптыр да. Анан жазалым деп чечим чыгардым. Ошондо мен серебромдун акчасы түшкөн болчу, бонустарым, старший түшкөн, айлыктарым топтолуп калган, уже карызым жок, алам деп ойлоп койгом. Эртеси эле биз Жалал Абадка бардык сабакка. Жалал Абадта сабак бүткөндөн кийин бир кыз чалып калды. Эже кетпей туруңуз, сиз менен сүрөткө түшүп алайын, кетпей туруңуз.
Мен келип атам, кетпей туруңуз деп баягы бир консультантым чалып калды. Макул, анан кетпей күтүп турдум аны. Анан алар баягы жазда келишти. Жаз деген машинада келди. Баягы машинаны карап сүйүп калдым да, прям почувствовала тепло жүрөгүм мындай болуп эле баягы машинаны карап эле. Алар менен суретке түшкүм деле келбей эле анан машина токтогондо эле барып машинаны сатасыңарбы десем, сатабыз деп калышты. Канчага десем, баасын айтты. Анан Матизди мен берем дедим, анан үстүнө мынча акча кошуп берем десем, макул деди. Анан кел эртең кел, мен эртең алам машинаны деп 5000 заклад бердим да кеттим. Эртеси күнү саар менен келди. Саар менен келди, мен акчаны снимать этип, гаиге барып машиналарды алмаштырып койдум. Анан ошондо мен түшүндүм да, ар бир нерсенин подсознаниясы бар экен, ар бир нерсенин жаны бар экен, ар бир нерсенин духу бар экен, даже жансыз нерселердин духу, жаны, подсознаниясы, мындай аурасы бар экен, ошондо түшүнгөм. Матизби дагы Кудайга шүгүр, ал менен канча жерлерге бардым, канча сабактарды уюштурдук, канча жерге алып барып келди. Мен биринчи үйрөнгөн машинам, аябай жакшы көрүп калгам да баягы машинаны. Берип атканда жүрөгүм ооруп ушундай болом да, мен бир нерсеге көнүп калам. Анан машинаны алмаштырып атабыз, ал жактан келиш керек, мен бул жактан барышым керек. Жолдо өзүнчө эле машинам иштебей калды. Өзүнчө эле өмүрү бузулбаган машина тупо эле поворотко келгенде алай гостиницанын астында иштебей калды. Ал кылсам болбойт, бул кылсам болбойт. Анан эвакуатор менен жүктөтүп ремонтко алып барсак, генератору күйүп кетиптир. Машина капа болупчу, мен сатып атасың, мен сатылгым келбейт деп, до того ушу машинанын аурасы бар экенин түшүндүм да. Ошон үчүн мен айтып берем да, баардык нерсеге ыраазычылык айткыла, телефонуңарга, холодильниgiңерге, стиральный машинаңарга депчи. Алардын дагы бир мындай жаны бар экен да, какой-то бир жаны бар экен да, духу бар экен. Мен ошол нерсени түшүндүм да. Хотя алар жансыз болбогону менен аларда бир энергия бар экен да. Анан баягы машинага ыраазычылык айтып, кечирип кой, короче, наракка барганда сен сонуна эң болот. Анан акыры мен сени кайра алып келип алам дедим машинагачы. Кайра алып келип алам, сен туруп тур. По-любому мен командамдан бирөө машина алганда Матизден баштайт. Анан биз сени кайра алып келип алабыз деп мен жөнөттүм машинаны. Жазда алып калдым. Жазда алганда аябай кубангам. Сонун машина тоже жаз. Кийин барып Айсе деп чындап эле машина алам дегенде ошол Русланга чалдым. Машинаны сатпайсыңбы десем, сатам деп калды. Барып, Жалал барып, биз алып келе бергенбиз, түнү барып алып келе бергенбиз баягы Матизди. Азыр менин подружкам минип жүрөт, ошол менин биринчи машинам. Анан жазды сатып атканда дагы аракет кылдым командама калсын деп, бирок ошол мезгил эч ким машина албай, чужойго эле кетип калды. Бирок жазда жакшы машина болчу. Бирок ошол жазда алып алганда менде дагы инсайт пайда болду. Значит, мен каалаган машинамды алып алсам болот экен. Чоңойтуп үстүнө кошуп каалаган машинамды алып алсам, Lexus'та алсам болот экен. Анан жаңы жылдын астында мен чоң максат коём, бриллиант ачам вот 2 айдын ичинде. Анан зачем бриллиант деген суроо болуш керек. Мен айтып кеттим го кечээ. Эгер бир статус кааласаңыз, эмне үчүн ал статусту каалайсыз? Зачем? Почему? Деген суроо болуш керек да, ошо жооп болуш керек. Бриллиант статусу канча айлык берет, канча акча берет, статус берет. Для чего? Зачем деген суроого биз жооп беришибиз керек. Анан ошондо мен зачем деген суроомдун жообу бул Lexus болду да. Анан мен Lexus алышым керек. Анан мастер план түзүп атам, бриллиант ачам, мыналарды директор кылып чыгарам, анын үчүн мыналарды мындай сабак уктурам, мындай лотерея кылам. Мына күндө мынча адам каттайбыз, сабактарда мындай темалар болот, мына сабак өтөт деп кадимкидей бөлүштүрөм да. Бөлүштүрүп анан мына айда мынча зарплата чыгышы керек, атыргы мынча болуш керек, прям финансовый отчет, финансовый план. Всё есть. И плюс мынча зарплата чыкса, мынча айда мынча акча топтолуп калат экен деп эсептеп, августка мен Lexus үлгүсүндө машинаны алам. RX 350 деп жазып алгам. Жылдан бери минимум 2010 болуш керек, анан 2009 болуш керек, анан төмөн болуш керек. Себеби мен рестайлинг алам дегем да, рестайлинг 2009 чыгып баштаган. 350 рестайлинг. Мен рестайлинг алам деп жазгам. Сүрөткө тартып, ошо телефон скриншот кылып, телефонума коюп алдым фонго. Сүрөтүн чыгарып, баягы фотоколлажыма жабыштырып койдум. Спальныйыма. Ойгонгондо баягы Lexus көзүмө көрүнөт. Я уже мотивированная. Эртең менен эле Lexus'ун сүрөтүн көрүп эле всё, я хочу этот Lexus дейм. Ошентип мастер план боюнча кеттим. Эмне үчүн мастер план түзгүлө дедим. Мастер план түзүп алсаңыздар, бизде четко, ясно представление келет. Эмне кылыш керек? И сизде действиялар бар уже, план бар. Ошо по плану кетсеңиздер эле сөзсүз жетесиздер да. Менде ошондо мастер план болду. Уже золотону ачтым. Получается, золотода 3 директор, да 3 директор керек. Рубин ачып атканда мен Рубинде мага Махбуба эже жардам берди. Рубин ачканымда
как раз январда уже алдым жанагы жазды. И Рубин ачып атканда мага Макбуба эженин план койгон. Макбуба эжени алып алып биз Кызыл Кыя, Ноокат, Арабандарга барып холодный контакт кылганбыз. Былтыр как раз январда кар катуу жаап атабы, кар жаап атабы, жамгыр жаап атабы, неважно, мен саартан кечке холодный кылам. Каталог таркатам, адам каттайбыз. Ошо Макбуба эженин командасына адам каттабайм. Ал адам каттайт, анын командасы иштейт. Фируза деген күчтүү лидер бар, Марал деген күчтүү кыз, ушу төртөөбүз өтө катуу иштедик. Это командная работа, да. Бир статус жалгыз кыла албайсыз. Вам нужны лидера, күчтүү лидерлер керек. Бир 5-6 лидер менен кылып койсоңуз болот да. Задача берип, сен мынча балл аласың, сен мынча балл аласың, бөлүштүрүп койсоңуздар болот. Задача деген план, мен сөз өтүп берем. Задача менен иштесеңиздер оңой болот. Өтө тез статустарды ачасыздар, оңой эле. Система деген сабакта мен задача түзүп берем, ошол задача менен иштесеңиздер болот. Кече дагы сабак өттүм, живой сабак өткөндө. Задача түзгөндө мынча оңой деп бардыгы кетти. Оңой да өзү, на самом деле кыйын десеңер кыйын көрүнө берет. Просто бөлүштүрүп алсаңар, мисалы койду жалгыз адам жей албайт, бирок бир койду 10-15 адам жөлө жеп коет. 3000 баллды жалгыз адам кыла албайт. 3000 баллды 5-6 адам 400-500 баллдан жасап туруп кылып койсо болот да. Съешь слона по кусочкам деп буну Дарья Батырханова үйрөткөн задача. Мен силерге да үйрөтөм. Ошол система менен иштейм мен. Үйрөтөм. Күтүп туруңуздар. Анан эмне болду? Ошентип Макбуба эже директор ачты. Хотя Макбуба эже тоже мен повар болуп ишке кирип кетем деп мени коркуткан бир мезгилде. Күндө 1000 сомдон төлөйт экен мен кеттим дегенде. Кетпеңиз деп ай жалдырап, бияктан сабыр кылсаңыз сонун айлыктар бар. Ошол эле акчаны үйүңүздө эле отуруп эле табасыз. Повар болуп 12 саат нагак жүрбөй эле үйүңүздө ысык үйдө балдарыңызга караганча табасыз. Сабыр кылыңыз деп алып калгам. Азыркыга чейин ыраазычылык айтат. Ушуну алып калбаганда жиндей окшоп кеттим эле мен деп. Видение, лидерство деген сабакта айтам, видение. Сиз лидерге видение беришти билишиңиз керек да. Конечный результатты көрбөй атса, лидер новичок али кала элек, ал көрбөйт, ал билбейт. Сиз уже көрдүңүз, уже билип атасыз. Ошол нерсени сиз боло турган нерсенин баягы картинкасын создавать этишти үйрөнүшүңүз керек да лидерге. В будущем сени вот это вот ждет. Сенде мындай машина болот, сенде мындай үй болот, сенде мындай статус болот, сенде мындай айлыктар болот, жашоо укмуш өзгөрөт. Жди, сабыр кыл деп ошо видение беришти үйрөнүп алсаңыз, лидерди баягы мотивация беришти үйрөнүп алсаңыз, лидер кетпейт да, лидер до конца барат менен. Ошондо Макбуба эже калат, статус Рубин ачылды январда былтыр. Анан февралда мен уже акыркы убакыт 17 февралга туулган күнүмө бриллиант ачам деп максат коюп алгам. Уже бир ай калды, бир айдын ичинде бир каталогдун ичинде 2 директор чыгарышым керек. Билесиздерби, 2 жумалык каталог бар, экинчи каталог. Ал кийинки каталог, по-моему, 2 жумалык болсо керек. Ошол 2 жумалыкты ачкам да, же 3-чү каталогду, экинчи каталогду окшойт, же 3-чү каталогду. 2 жумалык каталог бар. Ошол каталогду ачкам. 2 жумалык каталогду. 2 жумалык каталог, я должна 2 директор чыгарып салышым керек бир каталогду. Фокусум 2 директордо. 2 директор болгондо кичине кыйыныраак болуп калат. Тапкан адамы бир директорго берип коюш оңой эле да. А тут 2 директорго бөлүштүрүп атам, катуу иштеп атам. 3 саат, 4 саат эле уктайм, почти уктабайм. Түнү күнү сунуш жазам, холодный кылам, живой сабак, плюс интенсив, живой сабак, интенсив, аффирмация, визуализация. У меня крышам кетип атты. Реально, кыздар, крышам кетип атты. Это было баягы сверх моих возможностей, да, еще 3 балам бар. Баарына жетиш керек да, баарына жетиш керек. Тиричилигиңе да жетишиң керек, бизнесиңе да жетишиң керек, өзүңө дагы еще фитнеске барам арасында баарына жетиш керек. Я не спала, еще интенсив, но этого стоило, да, баягы результатчы. Анан мен каалагандай эле чындап февралда, 17 февралда эмес, 23 февралда ачкам. 6 күн кечирээк ачылып калды. Мен бриллиант статусун ачтым. 2 директор чыгардым да. Это было трудно, это была командная работа. Тамара эже менен Айжамал эже кошунам директор болду. Экөөнү чыгарып, бриллиантты көргөндө анан дедим да. Деген жокмун, уже 8 жолу кармашым керек аны. 8 жолу түшпөй аны кармап, наркы ассамблеяга бриллиант болуп чыгышым керек да. Ну, уже ачылганда кыйламдай, деп миссия выполнена деген чувство келди да. Зарплата укмуш сонун чыгат экен бриллианттан. Анан ошол статусту кармаган менен иштедим. Статусту кармаш керек, углублять этиш керек, түшүп кетпеш керек. Жанагы 3 жаңы чыккан директорлорду минимум старшыга чыгарып коюш, сопровождение ужечи. Жаңы директорду таштап койбош керек да, сопровождение кылыш керек. Жаңы директор болгондон кийин эле все директор бол деп карабай койсоңор, ал түшүп кетиши мүмкүн статустан. Аны сопровождение кылып, аны жок дегенде старший директор астынан директор чыгарып койсоңор, анан ошондо прочный болот фундамент.
Ошентип я работала над тем, кийинки каталогдорду уже азырга чейин ошол директорларым кээ бирөөлөрү старший боло элек да, уже над углублением иштейсиңер да, статусту ачып коюш өтө оңой эле, бирок аны кармаш кыйын да, 8 каталог бою кармап, дальше ошол статусту кармаш кыйын. Ошондуктан аны углублять этип коюш керек. Астына директорлор чыгарып койсоңор, анан жанагы көп балл берет дагы уже прочный болот. Ошондуктан эмне үчүн бул көптөн бери статусту ачпай калды дешиңер мүмкүн. Мен бирок мне важно было ошол статусту кармаган важно было да. Аны жаңы статусту ачкандан көрө мен ошол адамдарды кармап, лучше ушу бриллиантты кармаганым жакшы эле. Эми уже прочный болуп калды, я могу уже открывать уже новые звания. Ал боюнча аябай көп сабактар бар. Санников, Рэнди Гейч, Том Шрайтер дагы айтты. Статус ачкандан кийин аны кармаганга, аны углублять эткенге, аны устойчивый кылганга уже не в ширину, а в глубину иштейсиң да, в глубину. Глубина сон болуп калгандан кийин, уже мощный болуп ишенип калгандан кийин дагы кийинки статусту ачасың, анан ошонун глубинасына иштейсиң. Ошон үчүн көпчүлүк учурда статус ачкандан кийин кыйын ошол статуста туруп калганы ошол себеп да. Мына Миландар деле бриллиантта кыйла турушту, кийин элитада кыйла турушту, азыр национальныйда турушат. Потому что углубляются. Ошол 3 чаңы адам чыгат, и ошону углублять этет да. Мария Мумарова элитныйга чейин түшүп калыптыр, потому что она только на ширину работала да, на ширину. Только директор чыгарып жүргөн, бирок директорлор деле жаңы үй бүлө кургандай да, может распаться. Ошого аны углубление менен иштеш керек. Мастер план боюнча мен августта Lexus алышым керек эле мастер план боюнча. Но мен июньда алдым машинаны. Июньдун 30-унда Lexus'ты алып койдум. Уже акчам топтолуп калды. Менин максатым эртерээк орундалып калды. Анын дагы бир фишкалары бар да, кыздар. Азыр мен чатты ачып тура берем. Чатты ачылды. Эмоциональный интеллект бийик болсо, вообще өз максаттар орундалууда эмоциональный интеллект өтө маанилүү. Мен эртеңки сабак эмоциональный интеллект, эртең последний сабак по психологии, потом уже фишки, техники начинаются. Уже 80% психологияны өтүп бүттүм да. Эртең эмоциональный интеллект боюнча кеңири айтып берем. Эгер сиздерге кызык болсо, плюс басабыз, кантип максаттарды сиз айткан мөөнөттөн тезирээк орундап эмоциональный интеллект деген сабакты өтүп берем. Звонок келип калды мага. Мөөнөттөн заранее максаттар орундалып калат. Эмоциональный интеллектиңиз высокий болсо, кантип ошону кармаш керек, кантип көтөрүш керек. Сиз максатты мисалы директорду мартка ачам деп койсоңуз, возможно, февральда ачып саласыз. Же мына январда бүт элек деле ачып салышы мүмкүн да. Потому что эмоциональный интеллект максатты орундатууда эң важный роль ойнойт. Тез ачып жүрүшүңүз мүмкүн. Мөөнөткө звонок келип калды, кечиресиздер. Мен уже бир жака барышым керек эле, звонок кылып атат. Баарыңыздарга ийгиликтүү күн. Эртең улантабыз. Именно эмоциональный интеллект боюнча айтып берем. Анан мен историям в целом ошондой да. История в целом ошондой. Кийинки ассамблеяга өзүм максат койгондой, мына ассамблеяда Москвада мен бриллиантовый директор болуп чыктым, өзүм каалагандай. Ошондой почесть болду. Биз аябай аз эле адам чыктык. Кармап чыктым, жанагы бриллиантовый директор деген статусту кармап чыктым. Апам экөөбүз чыктык, апам экөөбүз семейный контракт кылып алганбыз. Самара Кеңешева, Султанова Адалат апам дагы чыкты. Апам экөөбүз тең биз Италияга барып эс алып келдик. Апам экөөбүз бекер барып келдик. Мен максат койгондо Lexus дагы алдым. Максат койгондой апама шубаны бердим. Өзүм да шуба алдым. Ошентип жашоом укмуш өзгөрдүм. Мына фабрикке келгенден кийин көрдүңүздөрбү, мен полностью силерге почти айтып бүттүм ушул күнгө чейин. Арасында Египеттерге барып келдик ойноп. Арасында мына кече дагы Тони Роббинске барып келдик, Лангкавига барып дагы Малайзияларды көрүп келдик. Мени көптөн бери тааныгандар билесиздер, аябай көп саякатка чыгабыз. Мына дагы билет алып атабыз, Дубайга кетип атабыз. Жакында мына 25 январдан кийин Дубайга барып эс алып келебиз. Көрдүңүздөрбү,
жашоонун өзгөргөнүн көрдүңүздөрбү? Кандай жашоо эле, мен даже продуктка акчам жок, эт алсам кубанган аял монтип элитный квартиралуу болуп, машиналуу болуп, чоң саякаттарга чыгып, апам менен атамы саякаттарга алып чыгып, статустарды кармап, айлыктарды алып, жашоомду өзгөртүп алдым да. Бунун баардыгы бул чоң мээнет болду, ойду өзгөртүү болду, өжөрлүк болду, наставниктердин жардамы болду, өзүмдүн ишенгендигим болду, талыкпаган эмгек болду, токтобогондугум болду. Постоянство. Главное постоянство, да. Кээ бирки адам ийгиликтүү адамдай постоянство экенин билем да. Постоянно окуган адам, постоянно бир нерсе менен алектенген адам ийгиликтүү адам болот. Постоянно спорт залга барган адам накачанный болот. Постоянно өзүнүн бетин карап жүргөн адам жаш болот. Сиз постоянно эмнени кылсаңыз, сиздин адатыңыз сизди калыптандырат да. Эгер постоянно уктасаңыз, постоянно көп тамак жесеңиз, постоянно наалысаңыз, постоянно эле зериксеңиз, постоянно жалкоолонсоңуз, жашооңуз дагы ошондой болот. Ошондуктан постоянно эмне кылам деп ойлонуңуз. Сиз постоянно эмне кыласыз, постоянно эмнени ойлойсуз. Дайыма, ар дайым бир нерсени жасасаңыз, ошол нерсе ийгиликке алып келет. Постоянно жалкоолонгон адам, постоянно жалкоолонгон адам эмне болот? Ийгиликтүү неудачник болот. Если ийгиликтүү удачник болгуңуз келсеңиз, жалкоолугуңузду жеңип, постоянно нужно работать над собой. Это каждый день, каждодневная работа над собой. Бир жылдан ашык мына интенсив өтүп келем. Это каждый день 5 саат, 6 7 туруу. Кеч жатам, эрте турам. Организм көнүп калат, кээде кечегидей сбой болот. Вообще эле уктачы дейт, кээде ооруп калам. Ооруп калганда баягы чувство вины болбой, мен ооруп атам деп уктайм да ошол мезгилдерде. Айдана жакшы билет. Ооруп каласыз, уктап алың деп коркуп берет. Вообще кээде уктабай койгондо реально уже организм все спи дейт, спи дейт, уктабай жүрө берген анан резко грипп болуп, температура берип уктатып коет да, укта деп. Но өлүп калган жерим жок. Я на износ, я прям өтө на износ работала. В последнее время азыр кеңири уктап, анчалык баягындай өзүм жаным кыйнабай калдым. Бирок бир жыл бою мурунку ушул бриллиантты кармаш үчүн аябай ушу прям жаным кыйнап аракет кылдым да. Но прям жаным кыйнап, как эми жаным кыйнап. Жүк көтөргөн жокмун. Туз көтөргөн жокмун, пул жуган жокмун. Мисалы, Москвада мындан да жаным кыйналчу, бирок мындан аз акча тапчумун и балдарым көрбөйт болчумун. Ага караганда эми жылуу үйдө, телефондо, офистерге барып сабак өткөндө сүйлөйм, жөн эле туруп алып ал деле мындай кыйын деле эмес да, мындайча айтканда. Физически кыйын эмес. Возможно, там психологически кичине кыйыныраак болушу мүмкүн, но в целом башка ишке караганда биздин жумуш оңой. Оңой. Оор нерсе кылбайбыз. Күлүп жайнап сүйлөп атып эле акча табабыз воздухтан. В целом акча киргизбейбиз, стресс аз, окружение позитивный. Все, мага чалып атышат. Пока, баарыңарды жакшы көрөм. Всех обожаю, люблю. Өзүңүздөрдүн историяңыздарды ушинтип чоң аудиторияга айтып беришиңиздерге тилектешмин. Визуализируйте ушинтип историяңызды айтып берип атканыңызды. Мен ушинтип бриллиант ачкам, мен ушинтип лекция алгам деп айтып берип атканыңызды, командаңызга сиз ушинтип сыймык болуп атканыңызды, элдерге мотивация, элдерге үлгү, элдерге прям восхищение болуп атканыңызды элестетиңиз. Мен да бир күн келип ушундай историямды айтып берем, анан элдин баары вау, ушинтсе болот турбай деп вдохновение алып, бир адамга вдохновение берген кандай сонун, бир адамга мотивация берген кандай сонун. Сиздин результатыңыз башкаларга үлгү болгон кандай сонун. Ошондуктан өзүңүздү ойлобостон командаңызды ойлоңуз, результатты ойлоңуз. Только работайте над результатом. Только сизди ийгилик алып келе турган нерселер жасайбыз, сизге акча алып келе турган нерселер жасайбыз. Любите себя, всех люблю, пока. Эртеңки күнгө чейин сак саламатта болуңуздар.